Андай болсо, урматтуу коллегалар, бүгүнкү жыйынтыктап жатып, мен бир-эки маселе боюнча айтып кетейин. Бул жерде биздин жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери да отурат. Мына балыкчы Барскоон жолун биз ар бир участогуна чейин талдап чыктык. Талдап чыгып, кимдин күнөөлүү экендиктерин аныктап карап көрдүк. Эми мындан ары мен ойлоймун, жумуш тезирээк жүрөт го деп. Жумуш тезирээк жүрөт го, контролго алдык. Бардык жумуштар 31-августка чейин бүтүш керек. 2026-жылга чейин. Бул бир. Негизинен силер ойлоп атсаңар керек. Бизге эле ушундай талаптар коюлуп атат. Анан биз ушундай напряженно иштеп атабыз деп. Жок. Бул талаптардын бардык мамлекеттик органдарга коюлуп атат. Президент өзү ушинтип иштеп атат. Мына мен силерге по-хозяйски айтып коеюн. Президент өзү ушинтип иштеп атат. Напряженно. Президент мына 3-4 күндүк, 5-6 күндүк эмесин графигин айтып берейин силерге, эмне кылып иштеген. Мына тияка барып Японияга кетти. Андан Япониядан 3-4 күндөн кийин жанагы Санкт-Петербургка барды. Андан келди, эртеси күнү мына 2 күн курултайды өткөздү. Мына бүгүн эрте менен мен бул жака учуп кеттим. А президент болсо тигил Бишкектин мусороперерабатывающий заводу бүттү эле, ошону ачканы кетти. Бул мусороперерабатывающий завод калдыктарды тазалоочу завод. Биздин мамлекетибизде биринчи жолу курулду. Жана бул мусорду эле, жана калдыктарды эле переработка кылбастан бул электр энергия да чыгарат. 30 мегаваттык. Мындай караганда, мындай жалпак тил менен айтканда бир 30 чоң айылды камсыз кыла турган токту да чыгарып турат. Күндүз эле эмес, күн электри окшоп бая күндүк станциялар күндүз эле чыгарат го. Бул круглосуточный чыгарып турат. 30 мегаватты. Мына биздин мамлекетибизде бул дагы бир тарыхый күндөрдүн бири. Бул биринчи рет ушу эгемендик алганыбыздан бери ушундай чоң завод курулду. Чын айтканда мындай чоң завод башка мамлекеттерде, жакынкы биздин мамлекеттерде, коңшу мамлекеттерде жок. Алар бизден үлгү алып эми курабыз деп атышат. Мына урматтуу президентибиз бүгүн эртемен ошону ачканы кетти. Андан кийин Кара-Балтага барат. Кара-Балтага барып дагы бир заводду ачат. Чоң заводду. Ал заводдагы биздин коңшуларыбызда жок. Уникальный бир чоң жакшы завод ачылып атат. Мына балыкты баккандар аны жакшы билет. Балык баккандарга ошо балыктарды тамак берүүчү завод. Так. Ушундай чоң завод ачылып атат. Бул заводдун стоимости да өтө кымбат. Бирок ошону куруп, мына бүгүн президент ошону ачканы кетти. Андан кийин келип эле мына Аларчанын эң чокусуна туристтик кластер ачылган, канатный дорога менен. Доплмайер курган биринчи иретте. Мына келип ошону ачат. То есть напряжение с утра до вечера жумуш токтобойт. Таңгамал чыккан мына президент 10 саат иштейт. Түнү үйүнө кайтып келет дагы эртең менен кайра караколго келет. Мына ушул жумуш. Ушундай напряжение менен иштеп атышат бардыгычы. Силер ойлобогула, силерге эле талапты коюп атат экен деп. Мына жергиликтүү бийлик органдары, мына акимдер отурасыңар, мэрлер отурасыңар, губернатор баш болуп. Силерге дагы талап өтө каттуу. Карабагыла, эч кимди күтпөгүлө. Не ждите никого. Асмандан түшүп бирөө келип, жерден чыгып бирөө келип, силерге жардам бербейт. Өзүңөр иштешиңер керек. Иштей аласыңарбы? Иштейсиңер. Иштей албайсыңарбы? Анда бошотуп койгула орундарды. Бошотуп койгула, башка бирөөлөр келип иштесин. Андан сырткары отуруңуздар. Ушу жергиликтүү бийлик органдарына, айрыкча мамлекеттик органда иштегендерге дагы бир sıra кайрылып айтып кетерим. 1-январь 2026-жылдан баштап бардык жергиликтүү бийлик органдары айыл өкмөттөн баштап район, область, министрлерге чейин башка мамлекеттик органдардын бардыгы коррупциялык элементтерге каршы текшерүүлөр жүргүзүлөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери 1-январь 2026-жылдан баштап ар бир айыл өкмөттө ушул жумушту тездетесиңер. Ушул боюнча чараларды колдоносуңар. Ким мамлекетке зыян келтирсе, ким мамлекеттин бюджетинин эффективдүү пайдалана албаса, же болбосо мамлекеттик малк мүлктү талап тоной турган болсо,
ал жоопко тартылат. Кечеки урматтуу президентибиздин курултайда сүйлөгөн сөзүн уктуңар, уктуңарбы? Эмне деп айтты? Камаласыңар деди. Ким туура эмес иштесе камаласыңар деди. Ошондуктан дагы бир жолу жарыя иретинде бүт мамлекеттик органдарды иштеген кызматкерлерге айтып коеюн. Бул бир эле тармак эмес, бардык тармакка тиешелүү. Кимде ким мамлекеттен уурдабай, мамлекетке эффективдүү жардам бере албай, же мамлекеттин мал мүлкүн талап тоной турган болсо, азыртадан жумуштан чыккыла. Жумуштан чыгып, бала чакаңарды спокойно өзүнүн иретинде жакшына калып баккыла. Бала чакаңардын, тууган уругуңардын, үй бүлөңөрдүн убалына калбагыла. Себеби талап өтө каттуу болот. Талап каттуу болот. Биз ушул боюнча урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасын так өз убагында жана мыйзамдын чегинде аткарабыз. Ошол эле мезгилде мен ошол укук коргоо органдарына, коопсуздук органдарына, сот, прокуратура органдарына дагы бир жолу кайрылып айтып кетемин. Коррупциялык элементтерге байланыштуу болгон ар бир ишти кылдат текшерип карап чыгыш керек. Эч бир адамдын абирине, анын укугуна доо кетпеш керек. Бир дагы иш, бир дагы жумуш жанагы адамдын укугун тебелеп туруп, же жасалма жумуштар, жасалма кылмыш иши менен адам жоопко тартылбаш керек. Ал үчүн биздин тергөө органдары так жана объективдүү жумуштар алып барыш керек. Ал эми ыкчам кызматтагы биздин кызматкерлер болсо, ошол жерлерде уюштурулган коррупциялык схемаларды же коррупциялык элементтерге каршы жумушту күчөтүшүңөр керек. Мамлекетибизде тартип болот. Мына кече президентибиз айтты, уктуңарбы? Эмне деп айтты? Тартип болот деди. Тартип болмоюнча мамлекет өнүгүп өспөйт деди. Анан мен эми президентибиз мамлекетибиздин жетекчиси катары, мамлекетибиздин башчысы катары ушул тапшырмаларды коюп кетти. Бирок аны аткарыш мына биздин колдо. Аткарыш биздин колдо. Ким аткарат аны? Биз аткарабыз. Аткартыш дагы биздин колдо. Имейте в виду. Я очень жестко буду подходить к исполнению этих функциональных обязанностей. Очень жестко буду подходить. Бир адамды да аябаймын. Бирөөңөр дагы аялып карап калбайсыңар. Ошол эле мезгилде эгерде адамдардын укуктарын тебелеп тепсеп, же болбосо кимдир бирөөлөрдү жасалма документтер менен, туура эмес тергөө менен, же туура эмес айып коюу менен жоопко тарта турган болсоңор, анда өзүңөр жооп берип каласыңар. Урматтуу коопсуздук органынын кызматкерлери, укук коргоо органынын кызматкерлери, прокуратура, сот органынын кызматкерлери. Мына кече президентибиз дагы соттор боюнча өтө каттуу нерсени айтып кетти. Уктуңар, урматтуу соттун төрагасы. Отуруңуз. Уктуңуздар. Эмне деп айтты? Биз айрыкча соттун чечимдерине көңүл бурабыз деди. Бул деген ар бир соттун чечими акыйкат, туура жана адекватный болуш керек. Жанагы жөнөн жөн эле соттун чечимдерин чыгара бериш мурдагы окшоп, же болбосо тааныш билиш менен чыгара бериш, андай болбойт. Сот органдарынын кызматкерлери айрыкча эч кандай саясатка аралашпастан өздөрүнүн милдеттерин так аткарып чыгарып берип туруш керек. Ошол эле мезгилде сот органдарыны тазалоо милдеттери дагы бизде турат. Конечно, биринчи милдет өздөрүндө, өздөрү таза болсун, өздөрү акыйкаттуу чечимдер чыгарсын, өздөрү мыйзам чегинде жашасын. Эгерде андан ашып кеткен болсо, анда биз коопсуздук органдары чара көрүшүбүз керек. Бизде маалыматтар бар. Кээ бир соттор саясатка аралашып кеткен. Отуруп алып, кайсы бир адамдар менен саясат жөнүндө сүйлөшүшөт, чоңдорду талдашат, чоңдордун сөздөрүн талдайт, чоң кызматтагы адамдардын. Мамлекет жетекчилеринин сөздөрүн талдайт. Ошондой кызматкерлер да бар. Мына жакында ошондой кызматкерлер боюнча биз чара көрөбүз. Маалыматты топтоп даярдап койдук уже. Ошондуктан сот органында иштеген сот кызматкерлери, судьялар, урматтуу судьялар, сиздерге да кайрылып айтып кетейин.
Урматтуу президентибиздин алдыбызга койгон талаптарын так аткарганга аракет кылыңыздар. Мурдагыдай взятка, пара алуу, пара берүү боюнча такыр оюңардан чыгарып жибергиле. Такыр ойдон чыгаргыла. Сот кызматкерлерине бүгүнкү күндө эң керектүү зарплаталарды, айлык акыларды берип атабыз, туурабы? Райондук судья канча алат азыр? Зарплатасы. Ачык айтыңызчы. 250. Мына райондук судья 250 миң сом акча алат. Облустук судьячы 300 миң акча алат, облустук судья. А жогорку сот судьяларычы 500 тегерегинде. Мына отуруңуз, мына. Көрдүңөрбү? Отуруңуз. Урматтуу сот органы кызматкерлери, урматтуу судьялар, силердин айлыгыңарды көтөрүп, бардык шарттарды түзүп бергенге президентибиз бүт күч аракет жүргүзүп атат. Демек силер дагы ошого жооп катары таза иштегиле экен. Сотторду тыкыр көзөмөлдөйбүз. Тыкыр көзөмөлдөйбүз. Баягы мыйзам бузууларын. Ал эми сот чечимдерин болсо, акыйкаттуу, адилеттүү чыгара бергиле. Вот и все. Силерди коргой турган, сактай турган бир гана нерсе бар. Бул закон. Закондон башка эч кимге киреше боло албайт азыркы заманда. Заман өзгөрдү. Урматтуу кызматкерлер. Урматтуу мына акимдер отурасыңар, мэрлер отурасыңар. Мурдагыдай бирөөгө чала коём, бирөө жардам бере коет дебегиле. Эч кимге жардам бербейт азыр. Силерди мыйзам гана сактайт. Мыйзам чегинде иштегиле, бирок ошол эле мезгилде жанагы инициативный болгулагы. Айрыкча ушу аткаруу бийлигинин кызматкерлери, акимдер. Инициатива деген эмне? Территорияңа чык, кара, кайсыл жерде туура эмес нерсе жатат, кайсыл жерде мусор жатат, кайсыл жерде айыл өкмөт иштебей атат, кайсыл жерде тартип жок. Ушуларды карап эле тургула да силерчи. Туурабы? Мына кече күнү былтыры жазда, быйыл жазда экен. Ысык көл районунда мен тапшырма бердим эле, мына аким Жапаров сиз турасыз. Ар бир пансионатка пансионаттын жолдорун асфальттап, ошолорго шарттарды баягы туристтерге түзгүлө дедим эле. Мына силер бүтүрүп коюпсуңар. Жакшы, малатсы, рахмат. Мына губернатор менен кошо ушул ишти бүтүрүп коюпсуңар. Мен барып өзүм текшерип чыктым. Машинаны минип алып, пансионаттарга барып көрдүм. Баягы талкаланган жолдор, машина баса албаган жерлер, баягы жок тротуарлардын бардыгы болуп калыптыр. Молодцы. Мына көрдүңөрбү, тапшырма аткарылып калыптыр. Ошон үчүн ушул мындан ары да уланткылагы. Мейлиби? Мындан ары улантып, ишиңерге ийгилик болсун. Анда эмесе, урматтуу кызматкерлер, бүгүнкү кызматка, то есть чогулушка чогулган кызматкерлер, баарыңарды ишиңерге ийгилик каалаймын. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан, жаңы жыл жакшылап өткүзгүлө. Жаңы жыл, не то что жаңы жыл, бүт эле майрамдардын бардыгы биздин жөнөкөй элибиз үчүн, калкыбыз үчүн болуш керек. Калкыбыз майрамдасын, калкыбыз тойлосун, калкыбыз тынч жашасын, калкыбызда стабилдүүлүк болсун, мүмкүнчүлүк берейли. А биз кызматкерлер ошончо катуураак иштешибиз керек. Түшүндүңөр, кызматкерлер эч кандай элдер 12 күн дем ала турган болсо, силер да 12 күн дем алып жатып албагыла. Өзүңөр жумушуңарды аткара бергиле. Билесиңер, президент дем албайт, мен дем албайм. Күнү түнү текшерип турабыз. Макулбу? Ишиңерде ийгилик болсун. Рахмат баарыңызга. Бир маселе калыптыр. Өткөндө биздин Ысык көл облусунун президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жеңишбекович кайрылган болчу. Каракол шаарындагы биргелешкен ооруканада баягы тез жардам унаалары өтө начар акыбалда. Эки эле унаа бар, өтө эски, жакшы болбойт деп кайрылдыңыз эле. Ошол боюнча мен урматтуу президентибизге барып сурандым. Президентибиз кечээ күнү өзүнүн распоряжениесин чыгарып 5 тез жардам медициналык автомобилин сатып алууга президенттин буйругу чыкты. Бул маселеге Кыргыз Республикасы турукташтыруу фондунун каражаттарынан 43 миллион 800 миң сом акча бөлүндү. То есть бул деген ар бир машинеге почти 100 миң доллардан бөлүнүп атат. Бул деген бул сатып алына турган жанагы тез жардам машиналары жөнөкөй эле баягы эчинде эч нерсеси жок машина эмес. 100 миң долларга деген бул деген чет элдик
жакшы, ичинде толук жабдуулары бар тез жардам унааларын сатып алса болот. Макулбу? Ушуну контролдоо кылагын, эффективдүү пайдалангыла ушуну. ГКМбы карагылагын, 1 сом акчасы бир жакка кетип калбасын. Макулбу? Бардыгы эффективдүү пайдалансын. Келгенден кийин ар бир машинаны каерден алды, канчадан алды, ичинде эмне оборудованиясы бар, стоимость бүт текшерип чыккылагын. Макулбу? Тез араны ичинде аткаргыла. Анан кийин акча бөлүнүп берилди. Колуңарга акча түштү. Анан дагы тендер өткүзөм, башка өткүзөм, тияк кылам, бияк кылам деп жүрө бербегиле. Тендерди деле эффективдүү өткүзсө болот. Тезирээк өткүзсө болот. Макулбу? Канча айда алып келесиз бул 5 машинаны? Канча айда алып келесиз? Силер да буга окшоп жүрбөйсүңөрбү 5 жыл? Жок, тез араны ичинде. Тез араны ичинде аракет кылат. Мына буларга 60-70% акчаны берип койсок да 5 жылдан бери жол бүтпөйт. Эң кыска мүнөттө аракет. Көлдүктөр кичине кыймылдасаңар. Кудай берсе эң кыска мүнөттө алабыз. Так, анда bir aşıp geçse bir 2 ay, 3 ay vakit geçse gerek. Aşıp geçse. Yanvar, fevral, mart. Mart'ın ayağına çeyin. Mart'ın 21 Mart'ka, Novruzga. Karakol şaharında 5 жаңы бардык керектүү жабдуулары менен чет элден келген баягы скорый помощьтар келип калыш керек. Сүйлөштүкпү? Всё, рахмат. Отуруңуз. Мына көрдүңөрбү? Силер эмнени айтсаңар баарын президент жасап берип атат. Баарына мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Мына айттыңыз, бул киши менен экеле сураган, экеле баягы эмени сураган, жанагы скорый помощь депчи. Экөө эмес, 5өн алып берип атабыз. 5өө болгондо да жөнөкөй скорый помощьтар эмес, чет элден келген скорый помощьтарды алып берели деп атат. Себеби Каракол шаары күнөн күнгө өсүп атат, туристтер көбөйүп атат. Мына бул жерде Алато жанагы чоң туристик комплекс курулуп атат. То есть бизге бул алынган тез жардам унаалары Кудай буйрса өтө көп пайдасы тиет. Макулбу? Дагы отуруңуз. Дагы кимге эмне жетпей атса, кайсы мамлекеттик органга айткыла. Айткыла, жардам беребиз. Президентибиз эч качан жок, бунун кереги жок деп таштап койбойт. Больницалар куруу боюнча, мектептер куруу боюнча, жолдорду куруу боюнча өтө көп каражаттар бөлүнүп атат, жана ошолорду эффективдүү жерлерде пайдалангыла. Макулбу? Рахмат барыңыздар. Жолдош офицерлер.